Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Өрт коопсуздугунун эрежелерин сактагыла. Жылытуучу мештердин мурлорун өз убагында тазалап тургула. Электр шаймандарын иштеген бойдон кароосуз калтырбагыла. Балдардын от менен ойноосуна жол бербегиле. Күйүп жаткан ширеңке жана чылымдарды толук өчүрбөстөн көрүнгөн жерге таштабагыла. Колдо жазылган электр жылытуучу шаймандарын колдонбогула. Күз-кыш мезгилинде өрттүн басымдуулугу турак жай секторунда катталат. Тилсиз жоонун биринчиден келип чыгуу себеби өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан болууда. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын адистери кышкы өрткө кооптуу мезгилде өрттүн чыгышынын алдын алуу үчүн төмөнкү өрт коопсуздук эрежелерин сактоонун зарылдыгын эскертет. Кыш келери менен турак жайларда көбүнчө өрт кырсыгы көп катталат да. Ал жанагы отту жагууда жана жылуу чыгыштарды колдонуу ошол эсептелип чыгат да. 2019 жылдын 11 ай ичинде республика боюнча 3592 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттөр 23%га азайган. Өрттөн болгон материалдык чыгымдар 651 миллион сомдон ашыкты түздү. Быйыл 40 адам каза болсо, ал эми өрттөн 48 адамдын өмүрү сакталып калынган. 52 миллиард сомдон ашык товардык материалдык баалуулуктар сакталып калынган. Өрттөрдүн негизги себептери отко этиятсыздык менен мамиле кылууда 1454 өрт катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 31%га кыскарган. Электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыктан 1063 өрт катталган. Балдардын от менен ойноосунан 246 өрт катталса, турак жайларда 1827 өрт катталган. Ачык аянтта 839ду түзгөн. Былтыркы жылга салыштырмалуу өрттүн саны кескен кыскартылганын себеби бул болсо биздин жарандардын өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүнгөндүгү. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы тарабынан өрттү алдын алуу, өрттү өчүрүүдөн алдын алуу деген принцип менен иштеп аткан түшүндүрүү иштеринин байма-бай болуп аткандыгы деп ойлойм. 2019 жылдын 11 айында республиканын өрттүн алдын алуу органы тарабынан өрттү алдын алуу жана адамдын өмүрүн болтурбоо максатында өрткө каршы бир катар үгүт иштери аткарылып, 78890 жолу үгүт иштери өткөрүлдү. 601914 адамды камтыган өрткө каршы нускоолор, 5633 жолу лекциялар, сүйлөшүүлөр, мамлекеттик объекттердин кызматкерлери, жеке ишкерлер жана эл көп топтолгон жайларда өткөрүлгөн. Чынында эле быйылкы жылы жанакындай торговый точкаларда, базарларда жана башка ушундай ишканаларда өрт кырсыктары катталды. Анын келип чыккан себептери болсо, бул электр сымдарынын кыскача чалышуусунан жана ошондой эле бул негизи эле отко этиятсыз мамиле жасоодон болду. Күз-кыш мезгилинде өрттүн дээрлик басымдуу бөлүгү турак жай секторларында катталат. Келип чыккан өрттөрдүн негизги себептери жарандардын электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыгы, отко этиятсыздык менен мамиле кылуу, мештердин морлорун туура эмес колдонуусу жана балдардын от менен ойноосу эсептелинет. 2018 жылдын 1 декабрына салыштырмалуу 2019 жылы өрттүн пайызы менен айтсак саны бул болсо 20,9%га кыскарган, азайтылган. Мындайча айтканда, ошону менен эле биргеликте келтирилген материалдык чыгым 17%га азайтылган. Ал эми болуп өткөн себептери боюнча айтсак, бул көбүнчөсү бул электр жылыткычтардын колдонуудагы өрт эрежелеринин бузулушу, ошондой эле жаш балдардын от менен ойноосунан өрттүн басымдуу бөлүгү келип чыгууда. Өрт болгон объектилер болсо, бул өрт болуп өткөн өрттүн бир 60%ы бул турак жай секторунда. Ал эми ачык аянттарда жана кородоо курулуштарда катталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери турак жай секторлорундагы өрттү алдын алуу, адамдын өлүмүн болтурбоо максатында шаардагы жаңы конуштарда үймө-үй кыдырып, өрткө каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Өткөн аптада Алтын Ордо жаңы конушундагы тургундарга өрт коопсуздук эрежелерин сактоо максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, маалымат баракчалары таркатылган.
Ушуга окшогон алдын алуу иштери шаардын бардык аймактарында жана өлкөнүн облустарында жүргүзүлүп жатат. Акыркы убактардагы жарандардын өрткө көңүл кош карап, жыйынтыгында адам өмүрлөрү кыйылып жаткан учурлар кездешүүдө. Жарандарга үйдө балдарды жалгыз калтырбоо жана электр жылыткычтарды сайган бойдон таштап кетүүсү же болбосо мештин мору туура эмес орноштургандан келип чыккандыгы айтылууда. Өрт кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөн жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Андыктан аны убагында алдын алууга кам көрүүнү адистер эскертет. От жагуучу мезгилге чейин мештердин жана морлорун чаңдан, көөдөн тазалоо керек. Бузук мештерди жана морлорду колдонбогула. Колго жасалган жылытуучу электр приборлорун колдонбогула. Күйүүчү материалдарды чатырда, жертөлөлөрдө жана тепкичте, аянтчада сактабагыла. Балдарды кароосуз калтырбагыла. Күйүп турган тиричилик электр буюмдарын, газ плиталарды кароосуз таштабагыла. Электр жылыткычтарын күйүүчү буюмдарга жакын орнотпогула. Тамеки чегүүдө өрттүн коопсуздугун эске алыңыз. Өзгөчө кырдаал катталган учурда ага тез арада чара көрүү керек. Мындай көрүнүш практика жүзүндө ишке ашырууда бир топ аракетти талап кылат. Бул ирет май коюучу жайда өрт катталды деген маалымат Сокулук райондук өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кызматкерлерине келип түштү. Бул учурда тез арада өрттүн жайылып кетүүсүнө жол бербөө максатында өрт өчүрүүчүлөр тез арада жетип келишти. Аймактагы бирден бир ири ишканалардын катарындагы бул Газпром Аэронефть май коюучу жайында өрт тактикалык машыгуусун өткөрүштү. Шарттуу өрт катталган аянт өтө кооптуу жай болгондуктан мында ар бир кыймылды этияттык менен аткарып, өрттүн андан ары жайылып кетүүсүнө жол бербөө керектелет. Өрт өчүрүүгө 3 унаа тартылган. Газпром нефть аэро Кыргызстан ишканасы менен биргеликте Сокулук району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү өрт коопсуздугу боюнча машыгуу өткөрүлдү. ГСМ заправка куюучу цистернадан өрт чыгып, ошол жерде өрт коопсуздугун сактап калыш үчүн 3 техника тартылды. Күйүүчү майды темир жол аркылуу жеткирүүдө мүчүлүштүктөр жаралган. Мындан улам өрт катталып, өрт өчүрүүчүлөрдү тезинен чакырышты. 1,5 гектар аянт жерди ээлеген аянт өтө кооптуу деп эсептелингендиктен баардык ишти этияттык менен алып баруу талап кылынды. Проведение данных учений для того, чтобы отработать совместные действия службы Газпромнефтяэро Кыргызстан и также служб Чуйской области, для того, чтобы в дальнейшем, будем надеяться, что не произойдет никогда данных ситуаций, но в случае, если произойдет какая-то ситуация чрезвычайная, чтобы мы сработали совместно и слаженно, то есть зная каждый свой участок, зная, как реагировать на ту или иную ситуацию. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын коопсуздугун сактаңыздар. Өрт коопсуздугунун көрсөтүлгөн эрежелерин сактоо менен сиз өзүңүздүн турак жайыңызды, мүлкүңүздү, адамдардын жаракат алуусун жана каза болуусун тизиз жоодон алдын алган болосуз. Өрт чыккан учурда 101, 112 кызматына чалыңыз.